Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бүгүн 4-ноябрь, күн суук болгондугуна байланыштуу менде бүгүн убакыт табылды видеолорду монтаждап, аларды YouTube'га киргизгенге. Мындан бир жума мурун биз ак алып келгенбиз 10 килограмм. Ошол актардын баардыгын өзүбүзгө керектүү өлчөмдө даярдап алдык. Ал үчүн бизге апамдын эски жоолуктары жана марлилер керектелди. Акты марле аркылуу өткөрүп алабыз дагы. Андан кийин үстүндөгү коюу каймактарын алып калабыз. Анан суюк кылып суу даярдап алгандан кийин, аппак суюктукту даярдап алгандан кийин мен желелердин баардыгын алып чыктым. Чачыратма аркылуу папам актады. Ал эми мамам болсо акты аралаштырып идишин сууга салып турду. Чачыратманын элегин, анткени ошо элекке толуп калат экен дагы, сыртка суу кетирбей коет экен акты. Ошол себептен уламаны тазалап бошотуп турат да. Мына ушинтип биргеликте баардыгыбыз кышкы жайкы сарайларды актап чыктык. Негизи бул видео бир жума мурун тартылган, убакыт эми келди, сааты эми чыгып, эми монтаждап жатам. Эмне үчүн биз кышка жакын короолорду, сарайлардын баарын актап тазалап чыгабыз? Себеби койлорду кышкыга таза жерде багылсын дейбиз. Мындан тышкары хлордон сууга аралаштырып, хлорду да тегерете, аны да сээп чыгабыз. Туалет багылган жердин баардыгына. Мынакей силерде кышкыга сарайларыңарда кантип даярдайсыңар, кандай кам көрөсүңөр? Бизде азырынча ушундай. Мындан тышкары биз тооканаларды дагы даярдадык. Тооканаларыбыздын баардыгын тазаладык.